Мен негизи Мыйзам долбоорун колдойм. Учурдан пайдаланып, Рамис мырза, сизге да 1-Май районуна караштуу Калыс Ордону билесизби? Калыс Ордо айылы бар да. Мен бир жумуштар менен бардым эле. Сиздерде мындай жол боюнча кандай иш алып барасыздарбы? Быйылкы жылга ошол Калыс Ордонун жолдору каралганбы, каралган эмеспи? Быйыл bizde planda 8 күчө бар. 8 күчөнү биз реабилитация кылабыз. Андан тышкары реконструкцияга дагы 4 күчө кирет. 3 транспортный развязка, анан 3 көпүрө. Бирок Калыс Ордо боюнча азыр менде маалымат жок. Бизге акимиятын да өзүнчө эле титулу бар. Анда мен айтайын дегенде келип калдыңыз, ошо айтып атам. Себеби мен өз көзүм менен көрдүм да. Мынау жаан жаганда барып калдым эле. Балдар бутуна баягы неме кийип алышып, салафандарды байлап алып жүрөт. Баткак экен да. Жок дегенде ал жерге мындай шагыл төлүптүү мындай бир жолду тегиздеп беришиңиз керек да. Аябай. Просто ошону эске алыңыз болгон учурдан. Жарайт, жарайт. Рахмат.